Өрнөктүү өмүр. Бүгүнкү көрсөтүүбүздө Нарын облусунун Нарын районунун ардактуу атуулу журтчулукка эл үчүн кылган эмгеги менен кадыры артып, артында айтаарлык из калтырып кеткен Найманбаев Мукаш Калматоолу тууралуу кеңири сөз кылмакчыбыз. Мукаш Найманбаев агрономдук адистиги менен өзүнүн көп жылдык эмгек жолунда турмуштун далай татаал белестерин ашып, ысык суугуна чыдап, табиятынан тынмалбаган эл менен тил табышып иштей билген, уюштуруучулук жөндөмү менен мурдагы Тянь-Шань районунда ар кандай жооптуу кызматтарда иштеп, райондун экономикасынын өнүгүшүнө, айыл чарбасынын жана элдин маданий турмуш деңгээлинин көтөрүлүшүнө өзүнүн баалуу салымдарын кошкон. Анда сөз башынан болсун. Мукаш Найманбаев 1923 жылы май айында Нарын районунун Карабүк азыркы эмгекчил айылында төрөлгөн. Чоң атасы Найманбай мансаптуу кызматтарда иштебегени менен байманаптардын катарында кеңешчилерден болуп, Ысык көл, Чүй тараптагы дубандык топторго барып катышып, бир уруунун билермандарынан болуп жүргөн экен. 1940 жылы 101 жашка чыгып кайтыш болгон. Өз атасы Калмат кат тааныбай жүрүп эле 1921-22 жылдарда Карого, же болбосо азыркы Кочкор болушуна орун басарлык кызматына жиберилип, болуштун төрагасы Маматов Абдрахман, секретары Баялы Исакеев орун басары болуп, мен 1,5 жылча иштегенмин деп айтуучу экен. Андан кийин айыл активи болуп жүрүп, мен кичине кезимде 1930-31 жылдар болсо керек, энем Жумахан экөө тең коммунисттик партияга мүчө болуп өтүшүп, 1-2 жылдан кийин эле партиядан чыгып калышканы эсимде деп эскерет Мукаш ата өзү жазган китебинде. Андан кийин Карасас жайлоосунда көлдүк, нарындык байлардан жүздөгөн миңдеген кой, ой, топоздорду кабыл алышып, ордуна ар түрдүү кеземе, тукаба, чий баркыттарды беришип жаткандыктарын билип калдым. Кийинки кездерде аталарым орточо оокатты болуп, мал жандуу колхозчулардан болуп жүрүп, 1938 жылы репрессияда контрделип, бир тууган ненеси Шермат экөөнү жана жакын туугандары Камчыбек Асанаалы төртөө НКВД тарабынан кармалып айдалып кетишкен. Алар кармалып кеткенде үйүбүздө 99 жаштагы атам Найманбай баштаган энелерим жана 7 жашар карындашым, 1 жашар иним баарыбыз 9 баш киши жетим жесир болуп калдык. Бел байлаган эле чоң уулу мен 14 жашта элем деп эскерет Мукаш ата. Аны ушу Найманбай атабыздын 2 уулу болгон. Калмат, Шермат деген. Калматтан менин атам ушул Мукаш төрөлөт 23 жылы. Анан Курманжан эже Байымбет. Байымбет 3-1 тууган болгон да. Ушул 3-1 тууган өзүнүн Калматтан иниси Шермат бала болгон эмес да. Анан Калмат атабыз дагы өзү абдан чыйрак чыккан киши экен. Совет өкмөтү курулуп калгандан кийин Совет өкмөтүнө дагы мындай иштерине аралашып, актив сыяктуу иштеп жүргөн экен. Кочкор өрөөнүнө келип, болуштун орун басары кызмат иштептир. Ошондо Баял Исакеев менен 2 жылдан ашык иштеп калган экен. Кийинки ушу бизде ойлоп калдык, жанагы репрессияга туш болгон ушу Баял Исакеевке тиешелүү депчи. Анан Калмат атабыз 1938 жылы ушу июнь айынын 8 күндөрүндө камакка алынган экен. Мен да ушу жаш кезимде бир окудум эле, газетада чыгып калганчы. Анан ошол мал убакта көп кызыкчу эмеспиз да. Ошол газеттен дагы эмесин сактабай калыптырмын, өзүнчө кесип алып койсом болмок экен. Bir жайлоодо отурушкан жеринен үстү ачык машина менен бир 4 киши келди дейт. Булгар пальто кийгенчи. Анан ошол жерден Калмат менен Шерматты экөөнүн колунун артына байлап алып кетишиптир. Машинага салыпчы. Ошондо bir биздин таекебиз Исмаил Токтомур деген
тайке чоң дарыгер болуп жүрүп көзү өтүп кетти. Ошол чоң атабыздын жийини эжебиздин баласы. Артынан чуркап, ыйлап жетпей калган экен да. Анан ошол кеткен боюнча атасы Дайынск кетет. Ошондо папам 14 жашта болот экен. Улуусу да. Кызым кичүү карындашым болсо Шерматка баласы жок деп Шерматка эңчилеп берип коюшуптур. Сенин кызың болсун депчи, бир тууганыначы. Анан калмас Шерматты айдап кетишет да, ошо боюнча Дайын айтпай коет. Өзү тиги папамдын айтуусу боюнча ошо энеси экөө бизди Тапай деп койчу, 2 чоң энем бар болчу, Макал Тапай деген. Şu чоң энелер менен азыркы нарынын түрмөсүнө келишип, ал убакта түрмө калың дубалынын калыңдыгы 1 метрден ашык болчу дейт. Же киргизбейт дейт ичине, же тамак айтып албайт дейт, же кайда кеткенин айтпайт дейт. Эчтеке Дайын айтпай коюшу мүмкүн. А бирок мен кийин атайын изилдөө жүргүзүп, ушул аталарымдын эмесин, тагдырын изилдеп, мындай атайын китеп жазып чыктым. Мынакей эмгекчил айылдын дагы репрессия мезгилинде камалып курман болгондордун баяны депчи. Буга негизги өзөк болгон могу сүрөттө турат. Азыр эмгекчил айылында айыл өкмөтүнүн короосунда турат. 23 киши айдалып кетип, ушинтип бартең каза болушуптур да. Эмгекчил айыл боюнча. Аны ошол 23 кишинин тагдырына кызыгып мен эме кылдым да. Улуттук коопсуздук комитетине жазып сураштырсам, мага 9 гана эменин берген жери жок. Тиги кишилердин архивдик маалыматын бере алышкан жок. Калган кишилердин баарын беришти. Ошонун ичинде чоң аталарыбыз Калмат менен Шерматтын экөөнүн жөнүндө кабар беришти да. Себеби чоң атамдын атылып кеткенини мына бул жерде жазып атат. 38-жылдын 20-сентябрынан Найманбаевке, Калмат Найманбекке, 37-жылы Аңгилис тыңчыларына аскердик экономикалык жактан маалыматтарды билдирип турган жана элди советтик бийликке каршы куралдуу көтөрүлүшкө үндөгөндүгү үчүн деп атышыптыр Калматты. Эми айылдын ичинде эч кандай мындай кат-сабат анчалык терең эмес. Өзүнүн мал багып жүргөн, жан багып жүргөн кишилерге кайда кангисын шпион болуп жүрүшөт. Маалыматты ким берген деген суроо болот да ушуде. Эми ал убакта мен бул могу китепте тарыхын жаздым. Ошол мезгилде ким деген тиги 38-жылдары Кыргызстанда репрессия кандай жүргөн, эмне болгон деген боюнчачы. Бейгүнөө кечиккен да бит бартеңчи. Ал эми Шермат атабыз болсо, ушул тиги Шермат атабызга тиги 20-жылдары нарында Бондырев деген көтөрүлүш чыгарган. Актар аскер болгон да. Ошол көтөрүлүшкө катышкан жана жергиликтүү элдик контрреволюциялык агитация жүргүзүп, бийликке каршы куралдуу көтөрүлүшкө үндөгөндүгү үчүн деп туруп анан өлүм жазасына буйрушту да. Ушул 2 тууган мынакей архивдик баракчасында турат. Ушул 2 тууган 1938 жылы 28 сентябрда түшкү саат 3-тө 15:00 2 тууган колду кармаштырып коюп чогуу атышты. Анан бүгүнкү күнгө чейин ошол мезгилдеги репрессияда курман болгондордун дагы азыркы мезгилдин нарында кайсы жеринде атылган сөөктөрү табылды элек. Көз өткөндөрдүн эстебей түрүн ишитик оңолбойт дейт. Биз эми мына бул жерде аталардын, абалардын чоң бир
ескерүү жайында турабыз. Бул кишилер 23 адам экен, репрессия убагында жазыксыз жерден курман болуп кеткен адамдар болчу. Мына ушул ишке дагы атамдын катыштыгы болуп, ушул айыл аксакалдар менен бирге чогуу жетекчилер менен бирге чогуу бир жакшы демилге көтөрүп, ушуну курууга чоң жардам көмөк көрсөткөн. Караңыздар. Ак жерден кеткен, айдалып, адилетсиз камалып, арманда өткөн шейиттер арбагы түрү али да агыны элин урпактар ардактап эстейт дайыма. Мына ушул эле сөздүн маанисине карасак, биз кандай аталарыбыздын ушул заманда кордук көргөнүн көзсүз алыска келип атат жанакей. Бул эми ошо 91-жылы тургузулган экен. Бул эстелик. Ошондо бул кимдердин эмгеги бар дейсиз бул жерде? Ушул жерде ушул айыл аксакалдары, ушул жана 23 адамдын туугандары башында катышып отурган менин атамдын эмгеги бар деп айтып кетет элем да. Мукаш Найманбаев кичине кезинде Карабүктүн Кытайча өрөөнүндөгү 50-60 түтөн эл жашаган аймакта мектеп жок эле деп эскерет. Ошондуктан 8-9 жашында 1-классты Максут деген кишинин үйүндө 15 бала окуп, мугалимибиз Жунусов Аскардан алипени таанып, 2-3 классты Орто Саска торпок же тайгунан минип алып барып, 9-10 чакырым жерден келип окуп жүрүп, ал эми 1937-жылы Нарын шаарындагы Токтогул атындагы 7 жыл мектепке кирип окугам дейт. 1941-жылы Улуу Ата мекендик согуш башталганда үй бүлөлүк турмуш шартка байланыштуу жана согушка барсам деген ой менен окууну таштап үйүнө кайткан экен Мукаш ата. Айылга барса колхоздун башкармасы: "Ай, сен колхоздун мүчөсү болуп эсептелесиң. Биздин элинчи жаш колхозунан айыл чарба өсүмдүктөрүнүн зыянкечтерине каршы күрөшүү үчүн коңшу колхоз Орто Саска эле барып окуу үчүн бир кишини жиберүү керек. Бул райондон келген тапшырма" деди. "2 ай эле окуйсуң, анан агроном болосуң" деп жөнөтүп жиберет. Ошентип билим алып келип, алгачкы эмгек жолун баштаган экен Мукаш Найманбаев. Согуш күндү-күнгө күч алып, жаштар фронтка аттанып, тылда карыган кемпир-чал, жаш балдар, аялдар калып, окуучу балдардын кол күчтөрү менен талаачылык иштеринде иштөө кыйынчылык жараткан. Колхоздордо техника, трактор, машина дегенден эч нерсе жок. Элдин жашоо турмуштары дагы начарлап, кийим-кече, тамак-аш тартыш болуп, бардыгы фронтко жиберилип жатты. Колхозчулар менен сугатта, кырманда, талаага түнөп иштеп калган күндөр болгон. Бир жагынан кара тумоо каптап, жокчулук менен оорунун запкысын тартып жатса, экинчи жагынан фронттун тынымсыз кара аз келип, элдин ый-муңу басылбай турган. Ошондой кыйын күндөрдө Мукаш ата эл менен иштеп, эмгекке эртелеп үйрөнгөн. 1944-жылы райондун башкы агрономунун орун басарынан башкы агрономдукка көтөрүлүп, райондун 41 колхозун кыдырып иштеген учуру болду. Ошентип согуш 1945-жылы жеңиш менен аяктады. Мукаш ата ошол жылы облус советке ревизордук кызматка көтөрүлүп кеткен курагы 22 жашта эле. Кийин Нарын райсоветтин башчысы болуп турган кезде согуштан жапа чеккен элге жардам көрсөтүү жагын колго алган. Жылдар алмашып, жетекчилик кызматтарга дагы ишеним берилип, жоопкерчилик менен аткарган. 1977-жылдын декабрь айынан баштап райондо жаңыдан уюшулуп жаткан плодородие, кийин химия мекемелеринин адистигине байланыштуу райкомдун сунушу менен директорлукка дайындалган. Ушул замат эле иш башталып, Нарын шаарынын баш жагы Текесекирик Сейил булак участкасынан Ленин атындагы колхоздун чөлкөмүнөн тартып, бери карай бөлдүрүп алып, азыркы химия база мекемеси турган жерге контор, гараж, механизаторлорго 20 үй бүлөлүк квартираларды курдуруп, толук пайдаланууга бердирген. Бул курулуштарды курууга жана техникаларды сатып алууга райондун чарбаларынан пай взнос эсебинде 230 000 сом эсебинде акча жыйнап алып, 20дан ашык ар түрдүү маркадагы автомашина, 30дан ашык тракторларды жана айыл чарба машиналарын сатып алып, атайын мекемени толук бутуна тургузуп, 70-80 кишиден коллективин уюштуруп, иштетип коюп, Мукаш Найманбаев пенсияга 1983-жылы чыккан. Азыр ал чөлкөм Мукаш Найманбаевдин ысымына ээ болгон.
ушул чөлкөм биздин атабыз Наянбаев Мукаш атындагы чөлкөм деп аталат. Ушунча илгери 70-жылдары экен, 80-жылдары дейм. 80-жылдары ушул жерге өзү иштеп, бир вагонду жерге коюп, ушул жерге плодородие деген бир жаңы мекеме ачылган. Бул плодородие мекеме айыл чарбага тиешелүү жумуштарды жасап, ар кайсы жерлерге, огородторго болобу, тетиги айдоо жерлерге болобу, жер семирткичтерди ташып, ошол жерде жер семирткенге түшүмүн жыйнап алууга бир чоң көмөк көрсөткөн жакшы мекеме болгон да. Мына ошол мекеме кийин чоңоюп отуруп облустук мекеме болуп, сельхозхимия деп аталып, райондук мекеме аталып, облустук мекеме аталып, анан ушул жерде атабыздын баягы түптөгөн иши жерде калбасын деп, элдин эсинде калсын деп, ушул кишинин атында чөлкөм аталып калган. Мен айтат элем, атам дайым эл деп, элдин мүдөөсүн, элдин жанагы кайгысын, капасын керек болсо ошонун максатын айтып, жеткирип ушундай бир өзүнчө бир жакшы өзгөчө инсан болгон да. Мукаш ата ардактуу эс алууга чыкса дагы коомдук иштерден калган жок. Бир топ жыл бою райондун аксакалдар сотун жетектеди. Анын өтө чоң эмгеги ысымы унутта калган Арсланбек деген алп акынды көтөрүп чыкты. Анын аракети демилгеси менен Арсланбек Бойлаш уулунун ким экени ачыкталып, республикалык деңгээлдеги чоң иш-чара өткөрүлдү. Ошондой эле Мукаш Найманбаев улгайып калганда кийин гана актагандай акын, айтыш өнөрүнүн ээси, комузчу, залкар, дастанчы Арсланбек Бойлаш уулу тууралуу драмасын жазып, жаш драматург атанган. Арсланбектин 170 жылдыгына арналган иш-чарада Нарын театрынын артисттери сахнага мыкты спектакль коюп, көрүүчүлөргө тартуулашкан. Gül çoğu elem tokoydun, külgünü elem bozoydun deydi. Diş ırıskı tilde öyle, tirülük özü birde öyle. Ögödön biri ötken yok, ekönü biri cekken yok. Ötken işte düşman yok, ölümden beyin düşman yok deydi. İndi degen sattar. Uşunu biz okup, üniversitetin yedinci uşul gider, Kolunuzlarga Arslанбек TV'ye kalattılar. Hurmatlı aziz mehmanlar, jana ma'rakaning qatnashchilari, biz bugun eskerib жатқан ulug' o'ychil, o'qimishi yo'q, tuvasa talantli filosof, o'zi aytganday ferishtalar qo'llagan O'liyazada akın, Zalkar konuşçu, öz zamanında Kırgız elinin erkinligin köksögün, al için öz başına gele turgan kıyınçılıklarga da kayıl olup. Ушул жылкы мааракенин түздөн-түз күйөрмандары Нарын районунун Ири суудан тартып эмгекчил 10 арча Миң булакка чейинки 11 айыл болушкан.
Argımamet. Otursan birden başlamasınlar. Vallahi kız kesemezler. Buna birinci oyun. Yoksunu. Diyen buna. Argımat çıkıp. Bak birinci bayda bir at, iki bay. Buna atlı tapsıratan bundan çıkıyor ki bayda tapsırıyor. Tazamat. Gerek vabatmağa kitebin çağırganlık üçün çoğun hurmatçı üyelesinde baktı tağday ağlımla birge Kırgızdın çapanın cevap yolluğun salıp hurmattılar. Geliniz. Kızmak için çapanınızı cevap yoluklu salıp büyümesinde, işinde iyiliklerini almayınız. Ondan birge üyümüzde varganda baldarınızda şakilet alışveriş için 500 ton sülük verdiler. Kolçak koysanızlar kolçak. Buna kayıp kitap çasam degenlerge buna yaxşı primor oldu. Andan keyin başına Kırgızdın sıyıqlığı giyimi, hakkal baktık yüzünden birge alat olsun aralap binip yürüsün dep bir atlar tuğlayımız. Kolçak koysanızlar. Geliniz. Geliniz. Mukas Meymanbayev'ka at tapsırı atak. At. Oşoğlu'nun birge. Hurmatlı Mukaşaga. Oşoğlu'nun birge. Hurmatlı Mukaşaga. Yaşını tutmayıp çayga ılak bolup kalgan üçün büyüğünüzde var. Baldağınızın kaşında, bayılçayınızın mangdayında mamili çay içip koyunuz buna 500 tomakta. Bir kişiden biraz sıkıntı koysanız bu. Birine bir şey Kutlarsın bu kızıca. Buna yeğenek tıkamışsın ki bağlamak zorunda. İlgerki Kökököy'ün tozunda amağıga kavar salgan çıkınatta yeğeneğişten gelmez. Bu işini dağı aytıp ete kırgan akırdı sözümdü aytedek. Kırgızda Арыстанбек Уйлашуулун акынды алып акын, залкар акын, улуу көсөм акылман акын философ деп айтышат экен. Ушул улуу көсөм алып акыныбыз советтик мезгилде кандай акыбалда калды эле чыгармачылыгы. Советтик мезгилде Арыстанбектин бүткүл чыгармачылыгы кыргызча дааналып айтканда көргө көмүлүп калган болчу. Биздин мезгилде Арыстанбекти окутушкан эмес. Арыстанбектин мектептин программасында да жок болчу, жогорку окуу жайында филология факультеттеринде да окутуш эмес. Ушул акынды, залкар акынды ким алып чыкты деген суроо коюлат. Бул залкар акынды алып чыгыш үчүн сөзсүз түрдө алыптар алып. Залкарды залкарлар, улуу философ акылмандардан алып чыгалат дейт. Ушуну адамды чыгармачылыгын биздин атабыз Найманбаев Мукаш атабыз көтөрүп алып чыкты. Демек, биздин атабыз улуу акылман философ көрөгөч адам экен. Бүгүнкү күндө мынакей Арыстанбектин өзүңүздөр көрүп турасыздар, эстелиги Борборубузда турат. Нарын шаарында, Нарын районунда жана башка жерлерде да коюлуп жатышат. Мектептерге окуу программасына, жогорку окуу жайларына окуу программаларына чыгармачылык толугунан кирди. Бабалар баяны. Мукаш Найманбаевдин дагы бир чоң эмгеги Тыным Сейит уруусун толугу менен кыргыз санжырасына киргизгендиги болду. Бери дегенде өмүр жолундагы 60 жылдык эмгегин ошого арнаган. Мукаш атанын китеби чыккандан кийин анын эмгегине таянып, Кыргызстанда 6 китеп жарык көргөн экен. Мукаш Найманбаевичти менте мектепте окуп жүргөн кезимден билем.
Antkeni narında bilesiңер Орутсас деген айыл бар. Мен ошол жерде эже жестилерим бар эле. Менин жестем ошол жерде мектептин директору болчу. Эжем муалим болчу. Анан Мукаш байкем ошол жерге башкарма болуп келип калды. Анан башкарма болуп келип, а киши ошол колхоздун экономикасын көтөрүп, өсө аябаган уюштургуч киши болчу. Уюштургуч, ошол ар бир адам менен, ар бир колхозчу менен ушундай ошонун тилин таап, жан дүйнөсүнө кирип сүйлөшө билген киши болчу. Анан ушундай болуп, иши ийгиликтүү болуп, жакшы иштеп жүрдү. Колхозду көтөрдү. Шекер апа деген байбичеси бар болчу. А киши жакшы киши болчу. Жакшы кишилер анда булар жок, төрөлөк. Жан караштар, бакыт, беркилер төрөлөк. Ошондой канча жыл иштеген эсимде жок. Анан ошо Агесте Фрунзедеги Соппарт школго кетти. 2 жылдыгына. Ошону бүтүп барып, менен нарында көп кызматтары, көп мекемелерде жетекчи болуп иштеди. Анан өсүп киши жаш кезде колунан бар келген киши болчусу. Анан жаш кезде биз деле билбейбиз. Киши деле чарба менен жүрүп эле, баягы уюштуруучулук иш менен жүрүп, андай таланттын ошондо эле жасып, жаш кезинен жасып, чыгармачылыктын артынан түшкөндө, киши чоң жасуучу, чоң акын болуп калмак экен. Ошондой адамдар көп болгондо, күмүш сураны эже деле. Кишидеги башкарма болуп, сельсовет болуп иштеп жүргөндөн кийин пенсияга чыкканда уч жака келип анан китептерин чыгарып, ошентип жүрбөдү. Анан Мукаш байке менен кийин бир жолу мен анда Учкун деген акционердик коом бар. Биздин редакция ошол жерде болчу. Бирөөлөрдү унукса керек, ушул Байтемир, ушул баягы жолдон саламатыбычы айтса керек, кудасы. Китеп чыгаруунун жолун ошо Байтемир билет. Мен 20 жылдай мектеп басмасында иштегем. Редактор, улуг редактор, анан башкы редактор болуп бир 10 жыл. Анан китеп чыгарганда китепти биз жакшы билчүбүз. Редактор да болуп. Анан келиптир, анда бир баласын ээрчитип алып, мен таап, Байтемир китеп чыгарып бер. Ошондо эле мындай баягы капитализм болуп, баягы мамлекет чыгарбайт, ар ким жанынан акча төлөп чыгарып калган, өз акча төлөп. Анан кирип кишиники мен экономисттерге эсептетип, мынча бет экен, ушундай экен, анан канча болот десем, алар эсебин айтып беришти. Анан эмне кылсаң чыгарып бер деп, кийин ошо Санжира Саттардан болсо керек аты, Анан ошо Санжира, анан бул ушу Жанкы Арыстанбек деген алып акынды ушул киши көтөрүп чыкты. 170 жылда көтөт. Анан ошол Арыстанбек жөнүндө ыр жазып бергиле. Ошол жөнүндө ошо китеп кылып чыгаралы, 170 жылдыгын өткөрөлү да ушул киши демилге көтөрүп. Анда Исамбул Ибраев деген акын бар. Киши дагы Анан жанкы Кыргыз энциклопедиясынан ошондо жанкы Арыстанбектин кичирээк китеби чыкты биринчи жолу. Ошондон нарындан 170 жылдыгын кадимкидей бияктан кишилер барып, көп кишилер барып. Мүнөсүм ошо кезде Жалал Абад курортуна кетип калдым эле да, мен бара албай калдым, анан барып келгендер айтышты. Бардыгын ошо барган туугандардын нарында эме Тыным Сейиттин көп эле кишилер нарында жашайт. Аттуу баштуулар. Ошолорго баягы барган кишилерди коноктоп, бөлүп алышып, үйлөрүнө жаткырып, ошондой болуп анан тамаша, оюн тамашасы болуп. Эң боло Тыным Сейит ким болгон деген суроого азын улак токтоло кетели.
Азыркы кезде бугу уруусу болуп аталып жүргөн Орозбактынын 5 уулунун бири Мырзакулдун 2 уулу Алсейит кичүүсү Тынымсейит болгон. Тынымсейит кыдыр жылы болгон баатыр кишилерден болгон экен. Анын өмүрү дагы жоопкерчилик заманга туш келип, кыргыз чергесине басып кирген калмактар менен кам майдандарда элинин эркиндигин коргош үчүн далай жолу аттанышкан. Анын тукумдары өткөн доорлордо Какшагалдан тартып, Текес, Кыяс, Үрүмчүнүн Нансен деген жерлеринен чейин көчүп жүрүшүп, кийинчерээк Нарындын күнгөйүнө, азыраагы Ысык көлдүн Кабак, Аксай, Көксай жана башка кичирээг айылдарында отурукташып жашап калышыптыр. Бара-бара канат бутагы жайылып, бул элден дагы эч кимди ээрден эңкейте албаган Тынымсейиттин небереси Кабак, ал экенин Табылдысы, Мамаке, Шопок, Сарык сыяктуу нечен баатырлар, ойчул философ Залкар Комузчу, акын Арстанбек, чоң манасчы Тыныбек, Жез таңдай Чечен Көкөтай, уламачы Комузчу чебер аткаруучу Актан сыяктуу атагы ааламга кеткен инсандар чыккан экен. Акка нарыктан усагат демекчи, кийинки эле 100 жыл ичиндегилерден карасак, Сайыз учурунда Исхак Разаков 34 жашында Өзбекстан КПБКнын пропаганда боюнча катчысы болуп, кийин Кыргызстанда 35 жашында Кыргызстан Министрлер Советинин төрагасы, 40 жашында Кыргызстан Коммунисттик партиясынын Бородок комитетинин биринчи катчысы болгон. Бүтүндөй бир облусту башкарып жүрүп, ички иштер министри болгон Мухаммед Исаев, Ысык көл Нарын облустарында обкомдун биринчи секретары, вице-премьер болгон Жумгалбек Аманбаев, Нарын обкомдун биринчи секретары болуп келген Кемел Ашыралиев, райкомдун биринчи секретары болуп иштеген Арун Ажиев, Кадрахун Базарбаев, Күмүш Суранова, генералдык чинге жетишкен Асанкул Султангазиев, Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутаты болгон Бейшем Молдогазиев, ушундай эле илимдин докторлору академик Үсөн Асанов, Жолдон Саламатов, кыргыз эл акыны Эсенгул Ибраев, кыргыз эл артисти Асек Жумабаев, комузчу Асенбек Кыдырназаров өңдүү таанымал адамдар өсүп чыгышкан. Алардын бири Мукаш Найманбаев дагы өмүр жолундагы эмгеги менен тарых барактарына өчпөс из калтырды. Көкөтэй Чечен жөнүндө радио пьесалар аябай кызыктуу чыкты да. Элдин көбү баягы Көкөтэй атанын көп кырдуу аңгемелери, болмуштары, тамашасы бар эле да, ошолордун баарын жыйнап, анан радиого чыгарып, радио пьесаларын чыгарып жүрдү. Элдин баары ушу радиого заказ берип, ал кезде радио аябай роль чоң эле да, аябай кызыгып угушчу да. Анан ушундай көп кырдуу талант каяктан чыккан деген суроо болот да. Мунун ата бабасы аябай жакшы кишилер эле, журттун башында турган Найманбай чоң ата деген аябай жакшы адам эле да. Андан кийин ошол Калмат, Шермат деген уулдар болгон. Анан бул Калматтын баласы Мукаш. Анан ошол Калматтын акасы Мукаш эми аябай Калмат эке тиги Найманбайдын тарбиясын көп алган да. Андан дагы үй бүлөдө Мукаш эке Мукашова ардактуу ата болчу. Үй бүлөнүн кутун кармап турган жеңебиздин жары болчу. Анан бул жерде мындай кеп бар да Кыргызда. Аял жакшы, эр жакшы деген как раз ушул эмеге туш келет да. Мен Шекер жеңенин бир уус болсо дагы эки уус эскерип кетпесем мен туура болбой калат да. Анткени Шекер эже Мукаш экеге жетекчи катары. Анан туугандарыбыздын башчысы катарды ушу кары жашы дебей баарыбыз баш ичибиз. Мындан улуулары деле болчу. Кичинерибиз баш ичибиз. Мукаш экебиздин бири ишибиз жүрчү эмес да, кеңешип турчубуз. Анан ошого жетекчи катары биздин баш атасынын балдарынын атасы катары жеңе аябай жакшы мамиле жасачу. Мына бир мисал балдарын кандай айтар эле. Уул кыздарын кызылынан кызды кылды Мукаш эке. Агынан уулду кылды, баарысын жогорку билимди. Кыргыз баласы жете атасын биле жүрүш керек деген чакырыкты айта жүргөн
Мукаш Найманбаевдин укум тукум урпактары тууралуу чийме менен иретке келтирип, өзү жазган китебине толугу менен киргизген. Сөз соңунда айтарыбыз ата журтубуздун түпкүрүнөн башталып, алыска тынымсыз агып жаткан Нарын дарыясы сыяктуу эле Мукаш абадай асыл атамдардын урпактары кыргыздын өмүр көчүн үзбөй улап келет. Аларды эли эстейт, эңсеп сагынат, ысымын унутушпайт. Жасаган иши өмүр бою эл журтунун эсинен кетпей, түбөлүктүү сакталып кала бермекчи.